Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен үйдөгү бар алмалардан же болбосо жеилбей калган алмалардан эле сонун галета аттуу пирог жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи алдын ала унубузду ээлеп алабыз дагы, үстүнө разрыхитель салабыз. Жана ванилин салып, же болбосо ванильный сахар салып, аралаштырып, жана сливочный майыбызды кошуп, ушундай кылып эле колубуз менен ун менен майды аралаштырып, крошка жасап алабыз. Мынакей, ушундай песочный абалга келиш керек. Андан кийин бул жерде жумуртканын үстүнө шекер кошуп, андан кийин сметанабызды кошобуз. Кошуп, жакшылап аралаштырып, өтө сонун, даамдуу пирог болот. Кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мынакей дайын. Эми биз даярдап алган ундун үстүнө кошуп, камыр илейбиз. Урматтуу айымдар, каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Жана ушул каналдын жогорулашына өз салымыңыздарды кошуп, комментарий жазып, лайк баса кетиңиздер. Суроолоруңуздар болсо дагы комментарийге калтыра кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Мынакей биздин камырыбыз дайым болуп калды. Өтө назик, аябандай сонун камыр болуп чыгат. Эми бул камырды 15 минутага тыныктырып кое турабыз. Ага чейин биз пирогубуздун салмасын даярдайлы. Бизге ушундай алмалар керек болот. Кандай алманын түрү болсо дагы боло берет. Бул пирогду шабдалы, кайналы алмалардан жасасаңыздар өтө сонун болот. Мен бүгүн алмалардан жасап жатам. Мынакей ушундай кылып эле кесип аласыздар. Мынакей ушундай баарын кесип алдым. Ага чейин биздин камырыбыз дагы тыныгып, сонун болуп чыгып калды. Ушундай кылып жайып алабыз дагы. Өтө калың эмес, өтө жука эмес, орточо кылып жайып аласыздар. Андан кийин быштак салабыз, ортосуна кичине быштак салбай койсоңуздар деле болот. Ар кимдин табитине жарашат. Бирок ушул быштак менен алманын кошулганда даамы аябандай сонун болот. Мынакей үстүнө кичине шекерден себелеп, андан кийин биздин даярдап алган алмаларды ушундай кылып тизип чыгабыз. Мынакей ушундай кылып баарын тоголок кылып, пирогдун абалындай кылып тизип чыгып алсаңыздар болот. Эми чекелерин ушундай кылып бекитип чыгасыздар. Эч кандай кыйындыгы жок, жөн эле колуңуздар менен ушундай кылып тоголок кылып пирогдун формасын келтиресиздер. Андан кийин жумуртка менен чекелерин майлап, жакшынакай кылып майлап алдык. Эми үстүнө шекерден себелеп, корица да себелеп койсоңуздар болот. Чекелерине чейин бардыгын шекерден себелеп чыгабыз дагы. 170-180 градуста кызарып бышкычакты бышырып алабыз. 15-20 минутада биздин пирогубуз даяр болот. Мынакей листибизге салып, мынакей биздин пирогубуз бышып чыкты, аябагандай даамдуу, жыты эми үйдүн ичин жарып жатат. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр кыздар. Мына жеп дагы көрдүк. Аябагандай жумшак, таттуу пирог болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.